Кыргыз-Өзбек университети, Кыргыз филология кафедрасы. Адабият таанууга киришүү дисциплинасы. Кыргыз тили жана адабияты профилиндеги студенттер үчүн. Окутуучу Жусуева Сюита Калмаматовна. Саламатсыңар урматтуу студенттер. Бүгүнкү биздин кезектеги сабагыбыздын темасы адабий тек жана анын түрлөрү. Бул сабак 2 бөлүктөн турат. Бүгүнкү сабактын негизги маселелери: биринчи адабий тек жана жанр жөнүндө түшүнүк, экинчи эпикалык тек жана анын жанрларга бөлүнүшү, үчүнчү лирикалык тек жана анын бөлүнүшү, төртүнчү драмалык тек жана комедия. Силердин назарыңарга пайдалануу үчүн сунушталган адабияттардын тизмеси көргөзүлүп турат. Анда биз бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып алсак. Сабактын максаты адабий тек, жанр, түр жөнүндө теориялык, практикалык билимдерге ээ болуу. Ошондой эле көркөм чыгармаларды адабий тектерге, жанрдык түрлөргө жиктеп, талдоо менен сүйлөө речи калыптанып, сөз байлыгы кеңейип, өз пикирин туура, жеткиликтүү айта алууга жана көркөм чыгармаларды түр, жанр боюнча талдап, ага туура баа берүүгө, бул жетигил жазуучунун чыгармасын жалпы адабий процесстен алган ордун ажырата алууга үйрөнүү бүгүнкү сабагыбыздын максаты болмокчу. Күтүлүүчү натыйжалар. Студент билет, лирика, эпос жана драмалык чыгармалардын композициялык курулушу жагынан өзгөчөлөнөрүн, айырмачылыктарын. Билгичтикке ээ болот. Көркөм чыгармаларды адабий теориялык маселелердин негизинде анализдеп, баа бере алат. Чыгармаларды эпикалык, лирикалык, драмалык түрлөргө ажыратып талдай алат. Жана адабий тектерди аныктап, жанрдык бөлүнүштөрүн талдап, өз алдынча иштей билүү көндүмүнө ээ болот. Мына ушул жерден бир аз чыгармаларды адабий текке ажыратуу зарылдыгына токтолсок. Көркөм чыгарма адамды сүрөттөө жагынан бири-биринен айырмаланат. Башкача айтканда, биз мурунку сабактарда сөз кылгандай, көркөм чыгарманын негизги изилдөө объектиси адам жана анын турмушу. Демек, көркөм чыгарманын объектиси болгон адамды, адамдын кулк мүнөзүн, кылык жоругун, жүрүм-турумун сүрөттөөдө, баяндоодо поэзия, кара сөз түрүндөгү чыгармалар сөзсүз айырмаланат. Натыйжада көркөм чыгарма адам жана анын турмушун баяндоо, сүрөттөө, чагылдыруу жагы менен, ошондой эле композициялык түзүлүшү боюнча түрлөргө, жанрларга, башкача айтканда бул жерде турат мына адабий тектерге ажырайт. Ушул жерде мен силерге суроо бергим келип жатат. Жанр деген терминди кандай түшүнөсүңөр? Себеби жанр деген термин силерге бейтааныш эмес. Көркөм чыгармаларды окуп жаткан роман жанры, аңгеме жанры деген жанр терминин колдонуп келебиз. Жанр терминин кандайча түшүнгөнүңөрдү ойлонуп турсаңар. Ошентип чыгарма мына ушул адамды сүрөттөө айырмачылыгына жана композициялык түзүлүшүнө карата лирикалык, эпикалык жана драмалык тек деп 3кө бөлүнөт. Жакшылап көңүл бөлгүлө. Бүгүнкү биздин сабагыбыздагы негизги үйрөнүүчү маселе же билим мына ушул көркөм чыгарманын 3 текке бөлүнүшү: лирикалык, эпикалык жана драмалык тек деп 3 топко ажыраш. Көркөм чыгармалар табияты, композициялык түзүлүшүнө карата ажыраша. Мисалы, лирикалык чыгармада автордун түйшүүлөөсү, кайгы-кубанычы коштолуп айтылса, эпикалык чыгармада адам турмушунун кээ бир учуру же бүтүндөй өмүрү кеңири айтылат. Ал эми драмалык чыгарма көрсөтмөлүү келип, адам тагдыры көз алдыга тартылып, персонаждар өз образын, өзү кыймыл-аракети кеби аркылуу көрсөтүп бергендиги менен айырмаланышат. Ошентип адабий тек дегенибиз эмне? Адабий тек деп адабий чыгармаларды системага салуу жана топ-топко ажыратуу принцибин айтабыз. Адабий чыгармалар системага салуу жана топ-топко ажыратуу принциби деген кандай?
Көркөм чыгармалар мазмундук формалык жактан, идеялык, тематикалык, композициялык түзүлүшү жагынан жакын жана айырмачылыктарга ээ. Мына ушул системага салуу жана топторго ажыратуу принциби болуп эсептелинет. Көркөм чыгармаларды жогорудагы тектерге ажыратуу биздин эрага чейинки окумуштуулардын эмгектеринде кездешет. Мисалы, Аристотельдин поэтика деген эмгегинде көркөм чыгарманын ичара бөлүнүшүн айтып кеткен. Ал эми грек ойчулу Платон чыгармаларды 3 топко ажыратып караган. Биринчиси өз атынан баяндаса лирика, экинчиси өзү катышпай башкалардын катышуусу менен сүрөттөлсө драма, үчүнчүсү экөө тең колдонулса эпос деген түрлөргө ажыратып караган. Демек, бүгүнкү күндөгү биз окуп жаткан мына ушул илим адабий тектин 3 топко ажырашы эпика, лирика, драма байыртадан бери изилденип, аныкталып келген теория. Адабий тектеги эпикага токтоло турган болсок, эпика турмуш көрүнүштөрүн, окуяларды автор тарабынан сүрөттөгөн, баяндаган чыгарма. Ал эми лирика адамдын ички сезимдерин туюнткан чыгарма. Драма окуялар каармандын кыймыл аракети жана өз ара сүйлөшүүсү аркылуу берилген чыгармалар. Мына ушундай 3 текке бөлүнгөндөн кийин ар бир тек ичара жанрларга бөлүнөт. Бул көркөм адабияттын узакка созулган тарыхый өнүгүшүнүн натыйжасында келип чыккан жиктелүү. Мен силердин назарыңарга лирикалык чыгарманы сунуштайм. Жылуу кийин, жолуң кыйын, үшүрсүң. Кышта катуу, бороон улуп кар уруп. Суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин. Наалап келип, ат тизгинин шарт буруп. Азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка, жел тийбесин абайла. Көпкү турбас, могул турган сур булут. Бүт тартыңды өз мойнума алайын. Сен ооруба, мен ооруйум, ата журт. Бул Алык Осмоновдун Мекен темасындагы лирикалык чыгармасы лирикалык текке мисал болду. Ал эми силердин назарыңарга драмалык чыгарманы өзүмдү сунуштайм. Бакыт, bir адамга туруктуусуң не десем, туруксуз да сыяктуусуң ке десең. Көрүш үчүн жашыл өңүң арчадай, издеп келем чарчабай. Издеп келем азырдагы жолдомун, жок дегенде мейманым да болбодуң. Кубанычым, кайгым дагы бир өзүң. Айтчы мага, кайсыл жерде жүрөсүң? Эсиңдеби? Карап турган артыңдан, энең сага нан бышырган арпадан, жер шеринен уулуң татсын дегени, бирок сенин нанды жегин келбеди. Кур дегенде
Oğuz dibedin sındırıp, kabak bürküp, koydun çetke cıldırıp, merim tөгüp, kabırgan bir ayrılgan, men ошондо enең bolup кайрылгам. Неке, силерге Чыңгыз Айтматовдун Сократты эскерүү түнү драмасынан үзүндү сунушталды. Өзүңөр байкагандай, драмада каармандын кеби көрсөтмөлүүлүк негизинде бизге жеткиликтүү, түшүнүктүүлүгү менен өзгөчөлөнүп турат. Бул жерде эпикалык чыгармага, эпикалык текке мисалдар келтирип турат. Эпикалык текке эпос, роман, повесть, аңгеме, очерк, новелла, эссе сыяктуу жанрдагы чыгармалар кирет. Мисалы, Манас эпосу, Курманбек, Эртөштүк, Эртабыл эпостору, Чыңгыз Айтматовдун Кыямат, Тоолор кулаганда романдары роман жанрына келе турган болсок, повесттерден Сыдык Карачевдин Эрксиз күндөрдө, Касымалы Байриновдун Ажар повесттери, аңгемелерге келсек, Чыңгыз Айтматовдун Кызыл алма аңгемеси, Аман Саспаевдин Саралайыт аңгемеси, очерктерден Качкынбай Артыкбаевдин Чолпонбай очерки, Чыңгыз Айтматовдун Манас атанын Ак кар көк муз очерки, новелла жанрында Чолпонбек Абикеевдин Телевизор, Кушубековдун Өткүн новелласы, ал эми эсседе Кеңеш Жусуповдун Ырсагындагы өмүр, Жакшылыковдун Рамис жөнүндө сөз аттуу эсселери силердин алдыңарда эпикалык текке мисал катарында көрсөтүлүп турат. Жанр терминине токтоло кетсек. Негизинен жанр термини Францияда 16-кылымда саясий тек жана түрлөрдү билдирүү үчүн колдонулган. Латын, француз тилдеринен бизче которгондо тек түр дегенди түшүндүрөт. Жанр терминине Аристотельден баштап Гегель, Буала, Белинскийлерге чейин кайрылышып, адабий чыгарманы тактоого зор маани беришкен. Кеңешбек Асаналиевдин Кыргыз адабий илиминин терминдер сөздүгү аттуу фундаменталдуу эмгегинде жанрга төмөндөгүдөй аныктама берген. Жанр дегенибиз көркөм сөз өнөрүнүн өнүгүшүндөгү ар түрдүү чыгармалардын өзүнчө бөлүнүп калыптанган адабий жиктелиши деген аныктамасын берген. Ал эми Кузьмичевдин эмгегинде жанрга мындайча пикирин билдирген. Жанр көркөм чыгарманын кийген кийими, көркөм форманын тиби, форма менен мазмундун биримдиги. Мындан сырткары дагы көптөгөн окумуштуулар жанрга өз аныктамаларын берип келишкен. Жогорудагы пикирлерди жыйынтыктап айта кетсек, жанр деп белгилүү адабий нормага салынып, формалык мазмундук өзгөчөлүгүнө жараша ичара жиктелген адабий чыгармалардын тобун айтууга болот. Адабий жанрларды биротоло орноп катып калган өзгөрүлбөс жобо катары түшүнүү туура эмес. Адабий багыттардын алмашылышына, адабиятка болгон мамиленин жана адабиятка келген таланттуу сүрөткерлердин чыгармачылык деңгээлине байланыштуу. Жаңы турмуштук жагдайлардын негизинде адабий жанрлар менен түрлөрдүн мүнөзү, көркөмдүк функциясы өзгөрүп турган. Жаңы сапаттык касиеттерди өздөрүштүрүшкөн, трансформацияланып, жаңыланып турган. Ошентип адабий тектер лирикалык, эпикалык, драмалык тек деп 3 чоң топко бөлүнө турганын дагы бир жолу эсиңерге салайын. Лирика гректердин кылдуу музыкалык аспабы лиранын коштоосу менен аткарылган ырлар дегендин негизинде пайда болгон. Лириканын бир нече жанрлары бар. Мисалы, элдик лирикалар арман, кошок, эмгек, сүйүү, оюн ырлары болсо, маани мазмундук жактан атоолдук, философиялык, пейзаждык, махаббат лирикалары да бар. Эпика эпостук тек деп да аталып жүрөт. Окуялардын жана анын өнүгүшүн, каармандардын иш-аракетин баяндоо түрүндө жазылган чыгармалар. Эпикалык тектин жанрларын жогоруда дагы мисалдары менен көрсөтүлгөндөй эпос, роман, повесть, аңгеме, новелла, очерк, легенда, миф. Драма гректердин грекче аракет дегенди түшүндүрөт. Сахнага коюуга ылайыкталып жазылган чыгарма. Жанрлар
жанрлар драма, трагедия, комедия. Бул биздин адабий тектердин жанрлары боюнча темабыздын биринчи бөлүгү болуп эсептелинет. Экинчи бөлүгүндө ар бир тектин жанрлары боюнча токтолмокчубуз.